жол кырсыктарын болтурбоо жана жол кырсыктардын алдын алуу максатында тиешелүү деңгээлде иш чаралар жүргүзүлүп атат. Профилактикалык багытта жүргүзүлгөн иштерибиз боюнча жүргүзчүлөр ташуучу мекемелер менен, жеке ишкерлер менен жана жеке таксисттер менен иш чаралар жүргүзүп атабыз. Иш чаралардын негизги багыты бул айдоочуларга жол эрежесин тиешелүү деңгээлде сактап, алыстан аттанга чыкканда өз учурунда эс алып, өз учурунда жолго чыгып, жолдо баратканда эс алуу менен жүрүү жана ылдамдыкты сактоо, карама каршы тилкеге чыкпоо. Андан тышкары бүгүнкү күндө азыр бизде мектеп окуучулар каникулда болгондукка байланыштуу каникулга тараганга чейин Македония областынын аймагында билим берүү бөлүмүнүн четек кызматкерлери менен бирдикте дагы эле өзүбүз бекитилген кызматкерлердин күчү менен баштачы класстардын окуучуларына жол эрежесин сактоо, жол эрежесинин негизлерин үйрөтүү багытталган иш чараларды жүргүзүп атабыз. Бул мектептерге барып, жол кырсыктарга катышып, класстарга кирип, ар кандай оюн викториналар түрүндөгү конкурстарды өткөрүп, мектеп окуучуларына жол эрежесин жолдон туура өтүшүн, жолдо өзүн алып жүрүшүн үйрөтүү максатында иштер алып барылып атат. Ошонун негизинен мен төмөндө айтып кеткендей, жаш өспүрүмдөр катышкан жол кырсыктары кескин түрдө бизде азайган. Бул көрсөткүч 36,8% азайып, каза болгон жаш өспүрүмдөрдүн саны 60% азайган.